Бүгүн 5 апрель эл аралык шорпо күнү. Шорпо байыркы замандан бери белгилүү. Бул жол менен 1300-жылы Хубилай хандын ордосунун ашпозчусу Ху шорпонун түрдүү даамын даярдап, атайын жыйнак чыгарган. Элибизге кеңири жайылган шорпонун түрүнө эт жана жашылча кошулуп даярдалат. Ал эми акыркы убакта пюре шорпо кеңири жайыла баштады. Бул даамды даярдоо үчүн азыктарды жана жашылчаларды атайын өткөргүчтөн же блендерден өткөрүп алып, курамына эт кошулуп даярдалат. Чыгыш ашканасына таандык болгон шорпону даярдоонун эки түрү бар: кайнатма жана куурма шорпо. Шорпо шарттуу түрдө кышкы жана жайкы болуп бөлүнөт. Жайкы тамактар муздак жана коюу болот. Ал эми кышкы шорпо ысык болгону айтпаса дагы маанилүү.